Assalamu alaikum туғандар, достор, амансыздарбы? Сіздерге Франциядан дағын чоң салам барыңыздарға. Сағыныштуу. Только видеолар Франциядан болып қалды менің видеоларым. Азыр воскресенье бізде, выходной. Елдің бар ес алтат. Біз де ес алтабыз. Мен рюкзакты алып, шарға жөнөдім. Біраз басып, прогулка қылып, продукта қылып келгені. Анан бияқта бір қырғызстандық өзбек байкен жолықтырып қалам. Кеше чоғылып, отырып, тамақ жеп, сүйлөшүп отырғанбыз. Ошонун машинесini тартып, 2021 жылкы Volvo экен. Ошону тартып, анан өзүдөн бир аз интервью алып, маек кылайын деп чечтим тугандар. Азыр ошонун машинесине баратам. Бизде күн суук. Аябай эле сууп кетти күн. Азыр сиздерге көрсөтөм. Ошонун машинесинин жанына келип калдым уже. Шапкаларды кийип. Мынакей 2021. Элдин баары эс алып атат. Бизге эски. Мындай прицептери жакшы, нормальный машинелер берген. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Мына тугандар. Assalamu alaikum. Атамжан ака, кандайсыз? Assalamu alaikum. Жакшы, рахмат өзүңөр. Денсаулыктар жакшыбы? Жакшы, мен подписчиктериме салам айтып коем. Арзыметті подписчиктери, assalamu alaikum барларыңарга. Мынакей барлыгы жакшыбы? Мынакей тугандар, ушинтип жолугуп калдык Францияда. Мен Атамжан акамызды жактым аңа. Машинеңизди жүргүзүп көрөйүн. Бисмилля. Жүрбөйт го? Кичине туруп да? Бир аздан кийин бе? Бо. Бисмилля. Мынакей 2021 жылкы жаңы Volvo. Мына кандай түшөт астыга? Нар жак аягыңды күтүндө басасың. Сол жак. Ооба. Басып тур. Машалла. Бул машина вообще зор го, Жаңы 0 пробег менен алдыңызбы? Ооба. Канча пробеги бул? Азыр 17261 экен. Ооба, 17. Мынакей тугандар. 1,5 айда. Бияқта өзүнүн эмелери бар экен. Бул еще эме окшойт, минимальный комплектация, максимальный. Жок, максималь эмес. Максималь эмес. Мына тугандар бул тахограф. Биз чип карта салып иштей турган эме. Бияк монитор. Бардык нерселер бар. Мынакей чоң 2021 жылкы жаңы Volvo. Бияқта өзүнүн эмелери бар. Полкалары 1, 2, 3. Мынакей тугандар. Бул экинчи спалка. Буяк болсо өзүнүн дагы немелери. Шкафтар. Бакта продукта, тиякта нан, пан, же болбосо кийим кече салганга эме экен. Volvo. Бизге неге ушундай Volvo'ларды албайт, билбейм. Мен да ушунда Volvo айдап келип жүрөт да. Муну түшүрсө экинчи водитель, Ооба. Бул спалка. Ооба. Спалкасы чоң, кеңир экен, Маша. Буну салондон алып чыктыңыз? Ооба, салондон алып чыктым. Машалла. Машинеңиз кулукпасын анда? Рахмат. Анакей тугандар, эми Атамжан ака менен жакшылап сүйлөшөбүз буюрса. Атамжан акадан интервью алайлычы буюрса. Каттык сүйлөшүп, менин микрофонум жок. Бисмилля. Кандай эс алдыңыз? Xudoga shukr, rahmat. Kecha sen oldin yo'l borib kelgandan keyin uydagilar bilan kichkina suylashib men jaqdim. Qayerdan bo'lasiz? O'zingizni yaxshilab tanishtiring birinchi. Men O'shdan bo'lam. O'shdan. Qancha yilqisiz? 88. 88. Qancha yildan beri ishlab o'tasiz? Qancha oy bo'ldi bu yoqqa kelganingizga? Bu yerda oktyabrda keldim.
Октябрь болду. 4 ay bo'ldi. 4 ay болду. Ish qanday? Ish Allohga shukr yaxshi. Bu zamok nima qilib chiqdi? O'chirib qo'ying. Hozir mana meni de ulab qo'ying. Mikrofonni yaxshilab. Zamok polni o'chirib qo'ydim. Bo'ldi. Атамжан ака, Оштон келген. Сиздер сураган Hegelman деген фирмада иштеп атат азыр. Келгенине 4 ай болуптур. Pat Hegelman ооба. Pat Hegelman. Эми Атамжан ака, элдерге айтып бересиз, кантип келдиңиз, канча акча кетти, канча убакыт кетти, ошол жөнүндө бир аз айтып бересиз. Бирок иштин жакшы жактарын, плюс жактарын, минус жактарын да айтып бересиз, а? Канча болду келгениңиз? Канча акча кетти? Биринчи эле сурайынчы. Биринчи акча грубо где-то 200 миң кетет. 200 миң акча кетти. Бирок сиз посредник менен келдиңиз, а? Ооба. Оштон посредник менен келдиңиз. У жерден фирмалар жөнөтөт да. Эми документ ишиге канча убакыт кетти? Документ ишине биринчи жолу тапшырганымда 3 ай болду, отказ болуп калды. 3 ай күттүңүз, бирок отказ болду. Отказ болду. Бирок сиз биринчи Гиртекке тапшырдым дедиңиз, а? Ооба, Гиртекке тапшырдым, у отказ болуп калды. Кийин Hegelmanга. Кийин повторный кийин Hegelmanга тапшырдым. Hegelmanda ошондо ham канча 1 айдын ичинде эле чыкты. 1 айда эле пригласительный келди. Пригласительный келип, анан кийин визаны канча да общий ошо 1 ай, анан бу 1 ай кеткен болсо Европага келишиңизге канча болду? Канча убакыт кетти? Общий 2 айда келдиңизби, 3 айбы, канча убакыт? Yo, ма экинчи тапшырганым уже 1,5-2 айдын ичинде эле келдим уже. 2 айдын ичинде уже сиз Европада болуп калдыңыз, а? Ооба. Сиз кайсыл немеге келдиңиз? Кайсы шаарга келдиңиз биринчи? Каунаскабы же Клейпадагабы? Литва, Вильнюска. Вильнюска келсеңиз сизди бирөөлөр тосуп алдыбы? Жок, биз 3-төбүз келдик. Ошо 3-төбүз кошулашып, сүйлөшүп, таксиге отуруп, отелге барып, ошо жерден да нема кылдык? Отелде жаттыңыздар? Ооба. Отелде жатып, анан кийин биз мына чакырган фирма менен сүйлөшүп, телефонлошуп, улардын офисине барып, офисине, базасына бардыңыздар? Базасына барып, эне сүйлөшүп, кийин буяка эне ишке чыктык да. Базасына баргандан кийин документтерди канча күндө даярдап берди? У жерде биздики канча бир 5 күндө эле ушундай кылды. 5 күндө даяр болду. 5 күндө даяр болду. Отелде 5 күн жатыпсыздар да, анда? 5 күн жаттык. Анан кийин уже буска отуруп ишке чыктык. Буска отуруп машинелер менен машиналарга таркатты. Машалла, машалла. Кыргызстан сагындыңызбы? Айтып, сыра айтып коюңчу, ошо Кыргызстанда жүргөн, Кыргызстанда буяка келе албай жүргөн туугандарга биз Кыргызстанга бара албай, Кыргызстанды сагынып жүрөбүз да. Ооба. Эми нема, энди жакшы ниятта келдик, эми кичине сабыр кылабыз да. Жакшы ниятта келдик, буюрса сабыр кылып иштеп, атайын иштейин деп келгенден кийин иштеш керек. Үйдөгүлөргө, өзүбүзгө, бардыгыга Алладан сабыр сурап иштеп атабыз. Аллах Тааладан сабыр тилеп иштеп атабыз. Келе турганлар, агар нияты жакшы болсо, кат харакат туруп кылса болот, келсе болот. Келсе болот, ооба. Эми мен постоянно видеолорумда Европанын төкө жакшы жактарын көрсөтөм да. Төкө жакшы жактар, Европа келсең мынча акча табасың, тияк-бак ошол жактарын айтып эме кылам. Эми Европанын минус жактары да бар да, туурабы? Европага келсең сени эч ким күтпөйт. Келсең сүйүнүп эле, мына келдиң деп туруп, 10 миллиондук машинени берип, давай иште, мен сага мынчадан берем деп эме кылып. Ошон үчүн Европанын минус жактарын да айтып бериңизчи. Кандай десем экен, любой иште, мисалы, не только фурада, любой иште өзүнүн плюсу минусу болот. Ошого сабыр кылып иштелинет, эне кийин Кудай кааласа жакшы болот да. Бу жерде минустары кандай? Эми мисалы үчүн мынабы солярка ооланып калышы мүмкүн, машина чызылып калышы мүмкүн. Ошолорду бардыгы, мисалы, жүктөрдө опоздание болуп калат, выгрузкада, загрузкада. Ошолорго штраф салат. Ошолорго штраф салат, ошолорго опоздание кылбастан чөткө иштеш керек да. Чөткө иштеп өзүңдүн ишиңди билсең, жакшы иш болот. 2-3 ай как положено кыйынчылык болот. Ошолорду жеңип алып, нема кылбаса, эне кийин 5-6 айдын ичинде жакшы болуп калса керек дейм. Менге өзү 4 ай болду. Мен дагы халы кандай десем экен. Полный бар жогун өргөнүм хали эме болгон жокмун. Эми профессионал боло элексиз, да? Эми мо кыйынчылыктарда жүрөбүз азырча. Экөөбүз тең профессионал эмес экенбиз анда. Ушундай. Туугандар, ошондой сабыр кылып келип иштесеңиздер болот. Жашоо ушундай. Ушундай машинеде иштейбиз, ушундай машинеде жашайбыз. Эмелерди, полный эмелерди
көрсөттүм сиздерге паркингтерди, душтарды, жашоо. Европада жашоо ушундай туугандар. Эми жыргагандан келип иштебейт биякта, бирок ошол акча таап, иштеп, акча табам деп келген адамдар элдин баарычы бул жакта. Ооба да. Эми буюрса сиз качан Кыргызстанга? Кыргызстан качан кайтасыз? Эми буюрса, Кудай кааласа, августарда. Августта кайтасыз, э? Август. Хегелман жөнүндө эмне айтасыз? Хегелман жакшы фирмабы? Хегелман жөнүндө айтып бер, характеристика бер деп менден көпчүлүгү сурайт да, себеби Хегелманга келүүчүлөр көп экен. Хегелманга келип иштейбиз, тааныштарыбыз бар, ошол жөнүндө бир аз характеристика берип кой, тууган дегендер бар да. Эми мен өзүм Хегелманда иштебейм, мен өзүм Фертранста иштейм. Бирок Фертранска баягы очередь көп, адам албагандыгы үчүн башка фирмаларды айтам да, Хегелманга келгиле, Гиртекага келгиле, Балтик Транслайнга келгиле. Себеби ошол жакта биздин кыргызстандык, кыргыз туугандар, өзбек туугандар, казак туугандар көп депчи. Ошого кандай фирма жакшыбы? Зарплатасын убагында жакшы эле береби? Көп штраф кылбайбы? Ошолор жөнүндө бир аз айтып бериңиз. Штрафтар биринчи, экинчи ай по-любому болот. Уларга энди сабыр кылынат, анан кийин Хегелманга келсе, иштесе болот, ооба. Жакшы эле фирма. Жакшы эле фирма, ооба, айлыктары. Мисалы үчүн мен эстишим боюнча башка Гиртека, Биртека бардыгы менен айлыктары бирдей эле. Айлыктары бирдей. 5 евро, 10 евро плюс-минус разница болушу мүмкүн. Иш мабайны уже опытты ашырган сары айлыгам эсекен ашарат. Сиздин айлыгыңыз канча? Сиздики канча обещать этип, канча эме кылат? Күнүнө канчадан болот? Азыр меники 70ке чыгып калды. 70тен болгондо ошондо 2100. 2100, 210 миң. Ооба. 210 миң, машалла. Мына туугандар, биздин эме иштеген туугандар, кыргыздар ушинтип иштеп атат. Дагы сурала турган нелер бар? Кыргызстан тамактарыны сагынасыңар бияктан. Кыргызстан тамактарыны, үй бүлөнү, биринчи адаптация болгонду сагынасыздар. Үйдө думалап жатканды сагынасыздар, машинеде жаткан жашоо ушундай. Үйдө жатып, диванда эс алганды сагынасыздар, туугандар. Анан халал тамак, намаз, мечиттер жөнүндө сурайт да. Ошолор жөнүндө да айтып бериң. Мечитке эми жетишпейбиз, мен айтам. Мечитке жетише албайбыз. Машинанын ичинде эле намаз окуганга шарт бар. Шарттар бар. Намаз окуганын шарттары бардыгы бар. Душтар эме көрсөткөн болсоң, душтар эмелер бардыгы бар. Проблема жок. Сиз кайсы мамлекеттерди каттайсыз основной? Мен азыр Франция, Италия и Германия. Германия 3 мамлекет. Бельгия ошол 3-4 ошондой шаарларда эле. Бирок эң жакшы паркингтери жакшы Франция, Ооба, эң жакшы Франция. Германия вообще пробка ham көп, и паркинг проблема. Италия, Франция нормальный экен. Ошол Проблемалар жок. паркингки жакшы мамлекеттер ошолор, бирок паркинг проблема. Мисалы үчүн Германияда саат 6-дан кийин эме жок. Паркинг кыйналасың да, аябай кыйналып андай промзоналарга туруп калышың мүмкүн. Фуралардын артына турушка туура келип калат. Себеби паркингтер толуп калат эрте элечи. Ошондой. Анан штраф жөнүндө. Сиз бир жолу штраф алдым дедиңиз, а? Солярка урдаттым дедиңиз. Солярканы канча солярка урдаттыңыз? Ошол солярка урдатканыңыз үчүн канча айып пул салды? Канча штраф алдыңыз? Биринчи каденциямда, аш 2 айлык немеден каденциямда общий полеттики, опозданияны, аш солярканики болуп, где-то 1600 евро штраф болду. Биринчи каденция. 1600 евро? Ооба. 160 миң. Ооба. Эми ошончо тапкан эмеси көп болгону менен, бирок эмеси да көп экен да, штрафы. Ооба да, штрафлар аш питаниялар бар жагы кымбат. Жакшы, могу начальник менен сүйлөшүп эме кылып туруп, ошону 1600 эмес, 900 евро штраф ушап калды. 900 евро. Жакшы болуп турган. Общий итоги эсептегенде 1600 чыкты. Biz musulmonmiz-ku. Biz уже mehnatimizni qadriga yetamiz, ulashib talashib degandek 900 ga tushirdim. Өзү туугандар, солярка урдаачулар бар да, буяктачы. Францияда кээ бир жерлерде соляркаңды урдап кетет. Солярка мисалы үчүн 1 тонна же болбосо 700-800 литр солярка урдай турган болсо, 90 миң, 100 миң сомдук солярка урдалат да. Ошону мурда фирма өзү эле төлөчү экен. Анан кээ бир
баягында урдап, өздөрү эле водительдер урдап саткан үчүн азыр водительдерге жүктөп койгон да. Ошол себептен водительдерге эме кылат. Водительдер ошого кээде жооп берип калат. Хатамжан ака да бир жолу соляркасын полностью урдатыптыр. Урууларга урдатып, ошол штраф төлөптүр. Эми туугандар, ушул бизден жаңылык. Ушинтип иштеп атабыз. Эгер келемдей турган болсоңуздар, биз маалыматтарды колдон келишинче беребиз. Видео жөнүндө видеону элдерге таркатып, колдон келсе класс жирный семиз лайктан басыңыздар. Сөзсүз түрдө каналга подписаться болуңуздар, катталыңыздар. Биз колдон келишинче жакшы видеолорду чыгарып беришке аракет кылабыз туугандар. Баарыңыздарга тынчтык, аманчылык. Ассаламу алейкум. Туугандар, будайды жүктөдүк. Бисмилла. Мынакей, неге мен жаман көрөм, неге корком будай ташыгандан? Мынакей 26 тонна будай жүктөдү. Ушул 26 тонна будайды эсен аман жеткиришибиз керек эми Миланга. 750 километр.